Somali'nin ulu batırı İmam Ahmad ibn İbrahim el-Gazi. İmamdın işi ağa kelgen nerseler kelgenge çeyin küçöy berdi. Al Efiopiya şaharlarının köpçülügün açıp dinsizlerdi jengen. Allah jolunda küreşүүgө beken bolgon. Al jönündө taң kalıştуу nerseler aytılgan. Men özüm da kээ-бирлеринен анын шаарларды сахабалардын ачууларына тең келе жаздагандыгын укканмын. Tarixçi Abdülkadir Aydarus An-Nur as-Safir fi Akhbar al-Karn al-Ashir kitabinen. Ümmetin tarixinde Somali'nin ordu çet jakada kalgan degenler жаңылышат. Al эми Somali'ni жана анын элин баалабагандар андан да көп жаңылышат. Somalilik musulman bir tuğandarыбызды сырттан болгон басымдар жана ички айгышкан согуштар шаарларды талкалап жашоочуларынын көпчүлүгүн сыртка качып чыгууга мажбур кылган оор абалда жашап жаткандыгы үчүн аларга болгон көз карашыбыз жогоруда айтканыбыздай болушу мүмкүн. Ошондой эле улутчулдук оорусу да болушу мүмкүн, бирок ислам тарыхындагы Somali'нин тарыхын алтындын суусу менен жаза тургандыгын көпчүлүгү биле беришпейт. Somali'ni эзелтен бери эле кедейликте, ачарчылыкта жана согушта жашап келет дегендер анын тарыхы башталганда эле дүйнөдөгү эң бай өлкө жана байыркы замандын соода борбору болгонун билип алсын. Somali деңизчилери жана соодагерлери курулуш-жыгачтарды, айыл чарба буюмдарды, алтын жана даамдуу татымалдарды көп алып киришчү. Somali соода тармагында Фираун, Финики, Вавилон, Греция, Рим, Сабей падышалыгы жана Эфиопия сыяктуу коңшу өлкөлөрдүн цивилизациялары менен тыгыз мамиледе болгон. Ошондой эле арабтар менен сомалиликтердин ортосунда эски соода мамилеси болгон. Ислам келгенден баштап эле сомалиликтер Араб жарым аралында араб мусулмандар менен соодалашып жүргөндөр. Деңизчилер жана башка журттан көчүп келгендердин таасири менен исламга эрте киришкен. Алар бул диндин адамдардын ортосун өңүтүсүнө жана ата тегине карап айырмалабаган баалуулуктарын жактырышкан. Somalilikler убакыттын өтүүсү менен саясий жана башка себептерден улам Somali'ден баш калкалоо издеп келген арабтардын таасири менен исламга дагы да көп кире башташат. Кийинки кылымдарда Somalilikтердин көпчүлүгү исламдын баалуулуктарын кеңири жайылтуунун натыйжасында өз ыктыярлары менен исламга киришкен. Somali'нин аймагында элине өнүккөн цивилизация жана маданият алып келген мыкты өлкөлөр пайда боло баштаган. Азыркы борбору Могадишо ал учурда ислам шаары деп аталган болчу. 15-кылымдын соңунда португалдыктар жакшы тилек тумшугун атышат. Бирок бул биз мектепте окугандай соода жана даамдуу татымалдарга жетүү үчүн ачылган эмес. Португалдыктар бул жолду Медина шаарына барып, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынан денесин казып алышып, аны Салахуддин Аюби бошоткон Иерусалимге алмаштырууну каалашканын бизге мектепте тарых сабагынан айтышкан эмес. Португалиянын падышасы бул ишке мусулмандарды жек көргөн канкор Васко да Гаманы дайындаган. Бизге мектепте бул адамды улуу изилдөөчү жана эр жүрөк деңиз саякатчысы деп таанытышкан. Ал эми анын чыныгы жүзү исламды талкалап, мусулмандарды жок кылууну гана көздөгөн канкор крестүү болчу. Ал Африкадан Азияга өтүп, Мекке менен Мединага сокку уруп, Индия жана Чыгыш Азиядагы мусулмандарды курал менен христиандаштырууну гана көздөп жүргөн. Васко да Гаманын ким экенин билүү үчүн анын Чыгыш Африкага болгон бир эле чабуулунда 300 мечитти талкалаганын айтсак болот. Бул португалдык канкор Оман кысыгында кемеде келе жаткан жүздөй ажыны чөктүрүп салганын тарых эч качан унутпайт. Ошондой эле ал мусулмандарды ташыган бир канча кемени өрттөп салганын тарыхчылар тастыкташкан. Португалдык крестүүлөр Сефевилер менен бирге сунний мусулмандарга каршы союз түзүшүп, Кызыл деңизге киргенге мүмкүнчүлүк табышкан. Алар Меккеден аз гана аралыкта турган Жидда шаарына жетип барышкан. Бирок Аллах Таала алардын ыплас планын бузуп, мамлюктар жана осмонилер өзгөчө чечкиндүү Селим биринчи жана андан кийин уулу Сулайман Кануни алардын кемелерин талкалап кууп чыгышкан. Андан кийин алар Кызыл деңиздин батыш жээгинде Эфиопия крестүүлөрү менен Португалия империясынын ортосунда жаңы союз түзүлөт.
Болупла Союздун башкы максаты Африкадагы исламга сокку уруп, Кызыл деңиздин чыгыш жээгине чыгып, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын денесин уурдап келүү болгон. Ошол учурда Сомалиде Султанат Адал аттуу күчтүү мамлекет пайда болот. Бул мамлекетти Аль-Гази же Аль-Фатих деп аташкан. Аны Ахмад ибн Ибрахим деген баатыр башкарган. Ал сол колун көп колдонгондуктан аны Сологой деп коюшчу. Ахмад ибн Ибрахим жаш кезинде Харер шаарындагы бир шейхтен жана башка уламалардан диний билим алган. Түшүндүрмө: Харер шаары Эфиопиядагы бир шаар. Түшүндүрмөнүн аягы. Андан кийин ал апасы жана бир таежеси менен Сайла шаарына өтүшкөн. Сайла шаары Сомалидеги бир шаар. Ал жерде ал тарых, тафсир илимдерин окуган жана Куран, хадистен да Аллах насип кылганча жаттаган. Досторунун арасында зиректиги менен айырмаланып турган. Бир канча жыл илим алгандан кийин жаштыгына карабастан үлкөн аалым болуп чыккан. Христиандардын жаңы союзу түзүлгөндө Сомалилик бул баатыр үммөттүн намысын коргоого аттанат. Сомали баатырлары крестүүлөргө алдын ала эскертүү берип, алар менен Эфиопияда үйлөрүнүн алдында салгылашуу үчүн жолго чыгышат. Ахмад Аль-Гази крестүүлөргө каттуу сокку бергенде жеңилүүсүн байкаган Эфиопиянын императору Португалия империясынан жардам сурайт. Португалия имам Ахмадтын алдыга жылуусун тосуп өчүү үчүн чоң аскер флотун жиберет. Христиан альянсынын аскерин Васко да Гаманын уулу Криштован башкарат. Ошондо коркунучтуу Христиан альянсына каршы чыгуу үчүн ислам ааламына жалпы мобилизация жарыя кылынат. Осмон халифаты Сомалилик кол башчы Ахмад Аль-Газинин жетекчилиги астында артиллериялык бөлүк жиберет. Имам Ахмад менен бирге баскынчылардын жолун тосуу үчүн Йеменден баатырлар келет. Имам Ахмад Аль-Гази башкарган бул улуу ислам альянсына Эфиопия мусулмандары жана башка мусулман өлкөлөрдөн келип катышышат. Мусулман альянсы крестүүлөрдү талкалап, соңунда алардын башчысы Криштован да Гаманы туткунга алышат. Адамзаттын асылы болгон инсандын кабырын казууну каалагандыгы үчүн аны өлүм жазасына тартууга сотко өткөрүп беришкен. Узак жылдык жеңиштин натыйжасында Имам Ахмад Эфиопия империясынын 4/3 алып, алардын крестүү императорлорунун бир канчасынын жанын кыйган. Сомалилик улуу баатыр Аллах жолундагы шейиттикти үмүт кылып, ар дайым аскерин согуш талаасында өзү башкарган. Соңунда жоокерлердин алдында баратканда крестүүлөрдүн колунан каза табат. Артында акыйкаттын жана адилеттүүлүктүн жолунда баатырдыкты жана курмандыкты чагылдырган ажайып тарых барактарын калтырып кетти. Сомалилик мусулман бир туугандарыбыздын бул үммөттүн касиетин жана баалуулуктарын коргогон аракеттеринен кийин аларды тарыхтын сыртында калышкан деп ойлогондор барбы? Кызыл деңиздеги аракеттери ишке ашпай калгандан кийин Португал крестүүлөрү Араб жарым аралындагы мусулмандарга каршы душмандык пландарын токтотуштубу? Крестүүлөр Оман жерин кантип басып алышкан? Оманды эркиндикке чыгаруу кыймылы Португал баскынчылыгына каршы эмне кылышкан? Кайсы баатыр Португалия крестүүлөрүн Оман топурактарынан бүтүндөй кууп чыккан? Кезектеги каарманыбыз